Эстонияга барган максатыбыз бул деген стадий тур болчу. Бул деген кандайдыр бир практикаларды үйрөнүү. Негизи мен долбоордун координатору болгондуктан менин как бы кесиптик максатым бул эстониялык эл аралык борбору менен таанышуу жана алар менен кызматташууну жакшыртуу маселе болчу. Негизи менеджер менен кезиктик, пландарды долбоордун аягына чейин талкууладык. Анан ПТУ системасына, Кыргызстандагы ПТУ системасына биз кандайдыр бир санарип продуктуну иштеп чыгышыбыз керек болчу, техникалык тапшырма. Ал техникалык тапшырманын божомолу бар, дагы алдыда. Албетте ал техникалык тапшырма жөн жерден пайда болбойт. Биз деген ошол Эстониядагы кесиптик лицейлер кандай иштейт, кандай санарип чечимдерди колдонот, мисалы электрондук журнал, электрондук күндөлүктөр, электрондук тапшырмалар, анын баарысы электрон түргө кирген. Ал баарысы эстониялык билим берүү министрлиги менен биргеликте иштейт. Жана серверлер бир, централизованно кетет, ошол жери жакты. Жана мисалы билим берүү министрликте берип аткан презентациялар жана ПТУда айтылып аткан презентациялар бири-бири менен айкалашып, абдан жакшы карым-катнаш түзүлгөнү байкалды. Албетте биздин кесиптик лицейлер айтты, биздин ошол системага 80 жыл болгон атыптыр. Ал эми Эстониядан 100 жылдан ашыптыр. Ошо 100 жылдан бери алар вот ошол кесиптин даярдоо системасын абдан калыптандырып, абдан жогорку деңгээлге коюлуптур. Ар бир адам, жаш болобу, кары болобу, любой өмүрүнүн любой учурунда же карыганга чейин каалаган кесипти алганга шарт түзүлгөн. Бул абдан жакшы, себеп дегенде мына жумушсуз калганда кандай десем, турмуш алдыга жыла берет, жана кээ бир кесиптер уже эскирип калат, кээ бир жагым кесиптер пайда болот. Ошонун баарысын кандайдыр бир мындай гибкий система коюлуп, жумуш берүүчүлөрдү сөзсүз түрүндө өзүнүн кандайдыр бир комитеттерине кошуп, попечительский советтерге кошуп, камкордук советтерге кошуп, ошол кандай кесиптер керек, ошол жөнүндө муктаждыктар ар дайым үзгүлтүксүз изденүүлөр жүрүлөт экен. Ошол изденүүлөргө таянып окуу программалар чыгарылат экен. Ошону мисалы Кыргызстанга албетте киргизсе болот.